Adamдын ниети иш баштап атканда ишке таасирин тийгизет да. Иштин берекелүү болушу, пайдалуу болушу, жүрөктүн таза болушу, ниеттин туура башы. Ошон үчүн ар бир иш баштаганда отуруп токтоп бардыгын кетирип туруп намазга ниет кылгандай баш тазалап Кудайым ушул ишти баштап атам, баштай эле баштап атам. Ниетимди түздөдүм. Өзүңүн ыраазылыгың үчүн. Өзүмө пайда болсун, дүйнө акыретиме, бир туугандарыма, бала чагама пайда болсун, эл журтума пайда болсун, бирөөгө зыян тийбесин. Ушундан дүйнө акырет пайда көрсүн деп ниетти чоң кылыш керек. Ошондо бардыгы келет да. Эпте ушуга көз алдап кетсем, мунун урдап кетсем, ана мунун жүрөгүн түшүрүп койсом, буга аракет салсам дегендердин бардыгы болбойт да. Ошон үчүн биз жарып айтабыз. Бири-бирине аракет салып аткан, башка кылып аткан, бийликке жетип аткан, башканы коркутуп аткан. Айкөл деген сыпат бар кыргызда. Манас айкөлдө айкөл деген сыпат арабча муруа деген бар да, адамгерчилик деген. Ошондой болуш керек. Бизге илгери жаман көргөндөр чыгарыш керек. Эмне үчүн Кудай Таалам кээде күтпөгөн жерден бирөөлөр ийгилик берип коет десе, алардын Кудайга жаккан сыпаты болгон. Ошон үчүн жалпы элдин кызматын кылгыбыз келе турган болсо, жүрөктөр тазалай турган болсок, Кудайым ошону алып келип коет. Ага чейин сынайт биз урматтуу бир тууганым. Эгер ниет жаман боло турган болсо, анда Кудай Таалам эч убакта ага оомат бербейт. Аял айткан сөздөрү бар чогулта берсең, чогулуп отуп жана накип болот дагы, бир күн ченеден суу чыкпай кала турган болуп калат. Ошондой болбош керек. Ар бир айткан аялдыгына, назиктигине, энелигине, максаттуу акыл экендигине алып жууп отуруш керек дагы, бири-бирин топтобош керек. Анын катмар кир болуп калып, кийин бычак менен кырып ала турган болбош керек да. Дайыма жишип жууп кетирип, эртеси жапжаңштыгы болгондой болуш керек. Эркектин эркектиги дагы, эркектин касиеттүүлүгү дагы, чындыгы мусулман экендиги мына ушул жерде турат да. Чынын урматтуу бир туугандар. Эч убакта аялга өчөшүп, ушундай болгон болчуң сен балан түкүн, сериштер турган Кудайым бар. Ал сага Кудайым байлап берген. Сага өзүн багыштаган, сен аны кабыл кылгансың. Балаңы жамандабы, аялыңы жамандабы, сенин аялың, сен өзүң келип алгансың, сага мажбурлап тийген эмес. Жок десең, сен келбейт болчу сага ал. Ошон үчүн сабыр кылышың керек болот, урматтуу бир тууганым.